ушундай боор оорусуна чалдыккан адамдардын ошол канчасы аныкталды негизи сиздердин маалыматыңыздар боюнча канчасына жардам көргөзө алдыңыздар? Биз азыр 16 адамды жөнөттүк. 16 адам операция болду. 42 миллиондон ашык акча топтолду. Элдин күчү менен, ынтымагы менен бардык кошкон бир туугандарга өз салым кошкон кыргызстандык мекендештерге ыраазычылык өтөбүз. Анан азыркы күндө орун алдын алуу боюнча иш алып барып жатабыз. Анан бул вакцина азыр Кыргызстанда сайыла турган гепатитти алдын алуу боюнча вакцинаны только частниктер гана эме кылып атат. Өкмөттөн сайылган жок бул боюнча. Өкмөттөн сайылып атат только жаш балдарга гана. Ошого буну мамлекеттин деңгээлинде гана кылып эме кылыш керек болуп атат. Анткени мамлекет качан өзүн алмайынча бизнес токтобойт, чын айтканда. Анткени вакцина азыр 390 сомдон сайылып атат. Кээ бирки жерлерде 600 сом, кээ бирки жерлерде 900 сом, кээ бирки жерлерде 1000 сомдон болуп атат. Демек бул бизнес болуп атабы бул дары-дармектер? Дары-дармектер ошондой болуп атат. Если Саламаттык сактоо министрлигине сиздер ушул боюнча сунуш бердиңиздерби? Сунуш болду бул жөнүндө дагы. Алар тарабынан кандай жооптор айтылды? Эми азыр бул жерде күтүп туруш керек деген эле болуп атат да. Анан если мамлекеттин деңгээлинде гана вакцинаны алып келе турган болсо, вакцина 50 сомдон, примерно 50 сомдон айланат экен да. Анан кийин элге дагы жакшы түшүндүрмөлөрдү да бериш керек болот. Анткени боорун алмаштырган, мисалы боорун алмаштыргандар качан курсагы шишип кеткенди алмаштырат, алар айыппайт да ужечи. Анан Индияга барып боорун алмаштырганда ал менен кошулуп донор барат да. Донорду алганда донордун өтүнүн алат, донор дагы келгенде боорун берет да. Ал дагы убактылууча больной болот да. Анан боорун алмаштырып келген адамдарды азыр бул жерде көрүп атасыздар. Булардын боору өзүнүкү 30% калса 70% боорун тагат да. Анан кийин булар өмүр бою дары менен жашайт да. Булар ооруга мисалы Индияга баргычакты дары ичсе ичет, ичпесе жок жүрөт да. Индияга булар барып келгенден кийин ооруга наоборот кутулуп эмес, ооруга тутулуп кетет, булар өмүр бою дарыга байланып калат. Ошого боор алмаштырганды шашпастан оорун алдын ала алууга шашыш керек болуп атат да. Ушул нерсе боюнча бардык мекендештер өзүнүн ден соолугуна жакшы мындай кайдыгер карабастан жакшы эме кылса, көңүл бурса жакшы болмок да. Азыр түшүндүрмө иштери дагы жок болуп атат да. Биздечи түшүндүрмө иштери болуп, ушул оорун алдын алсак баарыбызга жакшы болмок эле. Азыр өздөрү билбестен жүрүп, мисалы, бирөө бир жерден жуктуруп алып келип, үйүнөн башкаларга жуктуруп коюп атат да, билинбестенчи. Ошого эме кылсак жакшы болмок да, оорун алдын ала алып, бардык адамда түшүнүк болсо жакшы болмок эле. Сизге чоң рахмат, анда ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар дайым элдин кызматында ушинтип элдерге жардам берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөрүңүздөр. Саламат болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ошол Кыргызстандын ошол Жалал Абад областынан Өзгөн, Ноокат районунан келген жана ошондой эле Сургут шаарынан келген агабыз ошол боор оорусу тууралуу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Биз сиздерге ал оорунун кантип жугушу, кантип алдын алуу керек, кантип коргонуу керек